Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен биз жанагы башында айтып кеткендей эле көмүскөдө алып кеткен нерсе жеке таанып калып болуш керек. Көптөн бери эфирге чыкпаган, өзүнчө бир жерде жашынып жүргөн бир эжекебиз менен маектешкен атабыз. Ал эжекебиз биз кичинекей кезде ошо тележатында көрүп калчубуз бул жерде. Кодул деп таанып калдык бир учурларда. Ырчы эжекебиз Нуриза Абазова. Келиңиз. Кодул деп айтсам жаман көрүп калган жоксузбу? Мен кудул деле эмесмин. Ошондой сатираларыңыз көрүп калдык эле да. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Кыргызстаным. Кудул дегенде мен негизи кесибим боюнча актрисамын да. Мен театралдык окуу жайда окуп, анан кийин ошол мен окууну бүткөн кезде биз Борончу Кудайбергенов, Кубик Калыковдор менен бир кудул, бир ырчы деген проектке катышып, ошондо кудулданып калганбыз да. Эми кудулдар менен кошо сахнага чыгып калгам. Ошондон эле дебесе, мындай өзүм кесибим менен эле чыккам да. Роль ойноп. Баягы актриса болгондон кийин жегин болуш керек антип. Баягы өзүңүз иштешип жүргөн кызматкерлер менен баягы. Алар эми сахнага такшалып калган адамдар да. Мисалы үчүн сен жаңылып калсаң, сени башка жагынан колдоп, жаңылган жериң жаап жашырып кеткен. Ушундай нерсе болуп кетет го, буюрсалар тележатына чыкпай калса эле көрүнбөй калдыңыз, анан биз такыр көрбөй калдык дей беришет эмеспи? Дей беришет, эми биз балким телелерден көп чыкпай калып аткандарбыз, бирок мындай чыгармачылыкта негизи аракет кылып иштеп эле атабыз. Баягы жаңырлардын үстүнөн иштөө. Той топурдан тышкары. Эми азыр элдер тойдон көрбөй калса эле көрбөй калдың деп атышпайбы, бирок чыгармачылык менен иштеп эле атабыз. Үйдө баягы ийгиликтүүлүк эмеге алып келе турган болсак, той сизге кошумча булак деп коет эмес, акча табуу, каражат табуу ишиңиз болуп калабы же? Эми азыркы учурда кадимкидей эле жумуш эле болуп калбадыбы? Кечинде жумушка кеттим деп боенот. Кечинде эле кетесиң, кадимкидей эле. Түшкө чейин уктап алып анан. Унутуп калып эмеспи, тойго жетишпей атабыз, күнүгө 4 тойго бардым, 5 тойго бардым деп чынам. Сизде да ушундай болобу? Эми болгондо болуп калат, бирок эми азыркы учурда ошо кээ бир баягы тойдо кызмат кылган кызматкерлер мисалы үчүн жар айтса, бир күндө 1-2 чөөн алып алышып, анан шпагатка отуруп жетишпей, анан той ээсинен нааразычылыгын угуп, аябай ушундай болот да, бирок акчасына ыраазы болушат да, алар жаман сөз укканда. А мен андай да кылгым келбейт. Мисалы үчүн бир күндө бир эле жар тойдун башын баштаганда бирөөнү эле алгым келет, себеби өзүң дагы нервиң тынч болот. Той ээсин дагы тынчыраак, ушу канча элди мындай кыжалат кылбай ишиң аткарасың да. Азыркы ырчылар менен сиздин убакта артисттердин салыштырып мындай карап келе турган болсо, биз деген ушунчу элек анан таластын бир айылынан кетип баратканда таш менен соккулап узатып барчу эле бир далайга жиргичен аттар менен. Же болбосо баягы клубтун ичине ат менен кирип келчи, анан мени күлдүр дечи, же болбосо мага ырдап бер дечи деген сыяктуу нерселерди көрүп ошол нерселер. Анан ушундай Нуриза Абазова болгонсуз да. Анан азыркы ырчыларды көрүп алып эле бат эле чогуп кетти булар, бул нерсени көрбөй калды деген нерсеге кандай карайсыз? Же замандын талабы ошолбу? Азыркы замандын талабы ушул да. Мисалы үчүн мен өзүм, жеке өзүм, мисалы үчүн азыркы жаштар кылып атканды интернетти жакшы түшүнө албайм мен. Алардай ошолордой аракет кылып кыла албайм да, себеби бирөөнү кылсам бирөөнү унутуп калам. Алар азыркылар аябай энергичный дагы, баягы бүт нерсени жакшы түшүнөт, жакшы да түшүндүрөт элге. Мындай ошол жагынан азыркы шартка жараша мындай кетип атышат да, жакшы. Балким биздин учурда ошондой болгондо биз деле ошондой болмок болушубуз керек деп ойлойм. Ошо мүмкүнчүлүктөр болгондо ошол кезде. Бир окуялар менен коштолуп калышсыздар. Мен деген ушинтип акыркы жолдо ушундай болгом. Кетип барып сахнага тешилип кетип, кирип кетип деген сыяктуучу. Эми андай учурлар негизи көп эле болгон. Мисалы үчүн Кочкор ата жактан ырдап атканда кичинекей балдар ойноп баягы жазында болчу, жана алчалар, алмалар тоголок болуп жаңы түйүлүп келаткан учурда ырдап атканда ойноп атып, ту деп башка 1-2 жолу жегеним бар. Мисалы үчүн дагы талас Кочкордон мисалы үчүн кетип атканда машинабызды терезесин сындырып, андай учурлар эми көп эле болот да. Бул баягы артисттерге болгон сыйырмат катары түшүнүп турбайбы да, бизди сыйлап ушинтип. Эми алар атайын деле сындырбайт да. Жөн эле сен мисалы үчүн алар пока деп атса, сен укпай кетсең таш менен чаап сени караткызы келет окшойт да. Баягы айтайын деген ошол азыркы учурда сиз эмне менен алектиңиз мисалы?
көп эле ырчылар деген мамлекеттик кызматта иштешет да, бирөө мээрен астында же болбосо баягы токтогул сатылган катындагы филармонияда иштеши мүмкүн. Мен азыркы учурда бош элемин негизи. Буга чейин иштегем. Мамлекеттик кызматта. Эртең таң аткандан кечке чейинки убакытта эмне кылып өткөзөсүз? Уктайсыз, турасыз? Азыр кылам десең жумушта олтура эле. Чыгармачылык менен үйдөгү нар жак бер жак иштер, кызыңды карайсың, иштер толтура. Буга чейин каякта иштедиңиз? Буга чейин мен МВДнын астындагы РБ ансамбльде иштегем. Ички иштер министрлигинде астындагы. Анан чек ара кызматында ансамбльде иштегем ал жакта да. Иштеп бүтүрдүңүз? Ооба. Не дейм, не кылайын деген оюңуз болот, элдер таң калтыра турган бир нерсе кылса жакында. Эми азыр элди эмне кылып, эч нерсе кылып деле таң калтыра албайсың го? Ойлонгон бир нерсеңиз бар беле? Ушунча таң калат. Ырчылыктан тышкары же болбосо бир башкача бир хайптап калат эмеспи? Хайп кылып, билбейм, мен өзүм клип тартып. Эми ошондой варианттар кылса болот негизи, мындай башкача клип тартыпчы, өзгөчөлөнтүп. Анчын аябай жакшы эмең болуш керек да, колдооң болуш керек. Чөнтөккө жараша иш кылыш керек, Азыркы учурда ушул эле ыр жаздырып клип тартып болуп атпайсызбы? Не деген ыр жаздырып атасыз? Не деген клип? Ошол жаңы эле айтып кеткен нерсе өзүңүздөр, мисалы өзгөчөлөнгөн бир клип тартсам ушундай болмок деп. Мен катардагы эле клип тартып, балким баягыдагылардын эле катарына кошпойбу, бир өзгөчөлөнгөн нерсе. Ооба, анчын мисалы үчүн жалгыз баш эч нерсени чечпейт да. Мен мисалы үчүн эл катары продюсер менен иштеп көргөн эмесмин. Негизи ошол продюсерлер менен иштеш керек экен да. Ал сен мисалы үчүн бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деп коет го продюсер сага дем күч берип, жакшы идеяларды айтып, жаныңда адамдар ушундай колдоп турган жакшы экен да. Анан мурдатан мен негедир бирөөлөр менен иштешип көрбөптүрмүн. Ошону аракет кылып көрүш керек болуп атат да продюсер. Менеджер деп коет. Менеджер менен. Сиз уйкудан турганга чейин даярдап коет. Ооба. Баардык нерсени даярдап. Азыр мисалы үчүн мен жалгыз клип тартканда өзүм тияктан барып костюм сүйлөшүп. Сунуш болду эле ушундай иштеше эле. Мурда болгон, бирок ал кезде мен өзүм болбой койгом да. Өзүңүз менен өзүңүз болуп турган кезиңизде жак деп. Чөнтөк жаатында бөлүш керек да. Ошол нерсени кызгандыңыз балким. Жок, андай болгон эмес. Негедир мага мындай эме болгон эмес да. Кандай десем, башка бирөөгө кылган мамилесинен улам мага мамиле жаккан эмес. Ошондуктан жок. Бирөөнүн кол астында анын айтканы менен басып айтканы менен тургуңуз келген жоксуз. Жок, ал нерсе жакшы негизи. Бирөө сен мисалы үчүн сени жетектеп монтип башка эме кылып турган жакшы да. Чыгармачылык чөйрөдө тем более мындай өз сен кыла албаган нерсени ал кылып коюп, сен только чыгармачылык менен гана ырдап гана ошол менен алек болгон жакшы. Мисалы үчүн менеджериң болсо, ал сенден андан тышкары, чыгармачылыктан тышкары бүт баардык нерсени тейлеп турган ал нерсе жакшы негизи. Кесигиңиз боюнча актрисасыз да? Ооба. Эмне актриса болуп киного тартылган жоксуз? Театрда спектакль аткарып. Мен ошо театрда жаңы бүткөн кезде ал кезде эстрада жаңы башталып уже 5-6 жыл болуп калган да, эстрада мен ырдап башташкандарынан. Ал кезде мен театрда иштеп жүргөн учурда Бек байке мага ырчылыкка сунуш киргизип, мен ал жакка, бул жакка, чыгарма ырчылык жакка кокустан эле келип калгам. Бирок негизи мен опера балеттин астындагы 2 жылдык студияны бүткөм, вокалды. Анан бирок театрга өтүп кеткем, өзүм театральный окуу жайга өтүп, анан ошону бүткөндөн кийин анан ырчылыкка өттүм да. Кино жаатында сынадыңызбы өзүңүздү? Кино жаатында сынадым, 1-2 эпизодко эле түштүм. Ал баары эпизодко кичинекей эле 1-2 сөзү жок тартылсаң деле баары эмеси бар да. Сүрү бар. Ырчылык жеңилби же актриса болуш жеңилби? Сиз актриса окудуңуз да, билесиз да? Актриса болгондо деле мисалы үчүн сен образ жаратыш үчүн канча менет кылышың керек. Ошол сен аткара турган, сен образыңды чыгарышың керек болсо, мен сен жөнүндө аябай жакшылап билишим керек. Басканы кандай, сүйлөгөнү кандай, көзүн жумганы кандай, бүт баарын изилдеп чыгышым керек да, мен бир адамдын образын жаратыш үчүн. Ырчылыкта деле бир ырды бир кинодой кылып жашап өтүшүң керек да, мисалы үчүн деп ойлойм да мен. Бир ырдын эмесин чыгарыш үчүн ошол ыр менен жашаш керек да. Ал бир 3 куплет ыр болсо деле ал өзүнчө бир дүйнө да.
айтайын деген адамдын бир адам жөнүндө айта турган сөзү, өзүнчө бир жашоосу, ошонун бир өзүнчө бир бирөөнүн тагдыры да. Клиптерге тартылып жүргөн атайын актерлар бар го, ырчы кыздар, ырчы балдар анан. Ошолорду канчалык деңгээлде актриса, актер деп айта аласыз? Актермун, мен съемкада жүрөм, бошоп айтам деп калат го чалса. Мен деген ушинтип клиптен тартылып азыр бошобой аябай жылдыз болуп турган кезим болчу. Жок, эми ал мен аларга тескери деле оюм жок. Алар мисалы үчүн кээ бирлери Бул деле замандын талабына жооп берип аткан нерсе дейсизби? Мисалы үчүн мен мындай айтып келгенде, илгеркилер деле эч кандай образованиясы жок деле театрда ролдор жаратып келишкен да, кинолордо. Ошол сыңар эле да, мисалы үчүн алар. Кээ бирлери бар, аябай таланттуу, туугаса таланттуу, бүт нерсени кандай десем, прямо образын чыгарып аткарышат да. Кээ бирлери жасалмалары көрүнө эле калат, мисалы үчүн жакшы аткарбагандары, сүйлөгөндөрү, күлгөндөрү, мындай жасалмалык билинип калат да. Кээ бирлери чындап эле таланттуу. Аларга мен жакшы эле көз караштамын. Кино тартайын деген оюңуз барбы? Жок. Тартылып ошол эле учурда. Жок, менин кино ал мага эмес, ал суроо. Актрисага тартыласызбы? Тартылгым келет, ооба. Сунуш түштө. Айтып атпайм, мен бир эки киного тартылдым, мындай эпизодко, кичинекей эле, бир 2 мүнөт, 1 мүнөттүк жерине эле. Кандай баягы сунуш пикирлер болду андан кийин? Жакшы ойнотуңуз деген же болбосо кемчиликтер бар, иштеш керек? Өзүңдү эфирден көргөндө мага өзүмө ар бир эле адам ушундай болуш керек. Мен өзүмө аябай сын катуу койдум да. Мен мурдагыдай баары эме болуш үчүн дагы, актриса болуш үчүн дагы мындай такшалыш керек да. Анан мен баягы көптөн бери эч нерсе ойнобой жүргөнгө бул нерсе мындай араң зорго эптеп эле мындай ойноп койгондой сезилди да. Өзүмө жакшы баа койгон жокмун, бирок эми мындай карап башкалар эми айтышты эми түзүк эле деп. Жырчылыктан, чыгармачылыктан дегиле эмне таптыңыз? Эмне жоготтуңуз? Чыгармачылыктан эмне? Мен ырчы болбогондо бөлөк эле кесип нээси болмокмун деп бир убакыт өткөндөн кийин мындай ойлонуп. Чыгармачылыкта мен аябай жакшы, мен азыркы кээ бир чыгармачылыкта жүрбөгөн адамдар, мисалы үчүн кол жеткис болуп сыймыктанып жүргөн адамдар менен катарлаш болдум, ошолор менен жанында жүрдүм, ошолордон бат алдым. Мисалы үчүн ошол эле Сабира Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадылов, Искен Рыскулов деген илгерки залкарлардын жанында ушундай адамдар менен мындай чогуу болуп калганыма мен сыймыктанам. Мен чыгармачылыктан эч нерсе деле жоготкон жокмун мен. Убактыңыз? Убакытты эми башка жактан жоготушум мүмкүн, бирок чыгармачылыктан жоготкон жок. Актрисалыкка сизди өзүңүз кичинекей кезиңизден баягы бирөөлөргө роль ойноп берип актриса болсом деп анан кыялыңызга келип жеткенсизби же окуу жайга келсе факультет толуп калып анан? Жок, жок. Актриса боло берсин анан кийин. Негизи мен эми кичинекейимден кыялымда эме болчу да, мугалим болгум келчү. Орус тилден мугалим. Бирок ошол кичинекей кезимен эле мен ырдап, биз даже үйдө айылда мондай столбанын үстүнө мындай бетондон ступенькасына мынтип жыгачтан болуп кетет эле столбалар. Ошону сахна кылып аябай устубайт ырдап, алдыңыздар да деп биз аябай кичинекейибизден эле ошондой ойночубуз, театр кылып элечи. Анан курчактарды тизип алып сабак өтүп, өзүнчө мындай этюдтарды ойночубуз да кичинекейибизде. А бирок мен театрга, мен операны бүткөндө мен эми 2 классымдан баштап эле ырдап жүргөм да, айылда кара конкурстарда, ушундай сынактарда. Анан шаарга келгенде филармонияга өтпөй калдым, бирок опера балетке өттүм. Анан опера балетти 2 жыл окуганда бизге актерский мастерство деген сабактан Эгемберди Бекболиев агай сабак берчи. Анан мен айтты, көбүнчө сен актерский жагына кетишиң керек деп. Анан театр операны бүткөндөн кийин анан мен Кыргыз драма театрга кетип калгам. Биз ортодон демирчилер менен таанышып кеткенди унутуп калыптырбыз. Бизде экранда WhatsApp номери жазылып турат, ошол жерге Нуризе эжеге болгон бир жакшынакай бир каалоо тилек болсо, эже аябай таң калып, ушу суроону мен көп күтүп жүргөм деп тандай турган болсо, бизде ушундай болгон сертификаттар бар. Алардын четинен таанышып кете турган болсом,
манты номер 1 деген ушундай тамактануучу жай. Бул жака 1000 сомдук сертификат. Ошол жака барып тамактанып, даамсызып кетсеңиз 1000 сомго көйлө манты келсе керек, Бир 3 порция келе коет. Анан дагы бир кечирим сурап эскерте кете турчу нерсе, техникалык себептерден мына биз СМС каттарды окуй албай атабыз азыр. Бирок эфирдин аягына чейин буюрса, алар каттарды окуйбуз, эжеке айрдан тандайт. Анан ошо байланышып туруп, ошондой болгон сертификатты карабыз. Ишенимдүү түрдө айта алам. Келиңиз анда, улам төлөңүз өзүңүздө. Баягы берейин деген суроом ырчы болбой калса, мен кайра баштан баштай турган болсом, студент болуп мектеп бүтүп келдим. Анан могу кесип нерсе болмок деп, мугалимдиктен тышкары. Убакыт болгондо ойлонгонсуз да, мен мону кылсам болмок экен. Мен мисалы үчүн бир нерсени ойлонсом, ошону эле кылам деп ойлончумун да. Анан эми баягы чыгармачылык жолго түшүп алгандан кийин мен ушул эле тармакты кыялданчым. Кыялдарым деле ушул эле тармакта. Өзгөртпөйт болчусуз кесипти? Жок. Сиз ошондо балким сизди эфирден көрүп жүргөндөр дурус абазга катар көрөт билет, анан үй бүлөлүк абалыңыз ошол эле учурда. Үй бүлөмдө бир кызым бар. Чоңоюп калды уже 6-класс. Кайненде боло элексиз. 6-класс. Кайненеге кетип калган. Турмуш жолун аябай кеч курдуңуз белем. Ана дагы бир кызыктуу окуялардан да айтып кетиш керек болуп атат. Себеп дегенде сизден күтөт да элдер. Азыр биздин убакта ушундай болгондо ушул нерсени ошол жерден ушундай болду эле деп окуялар бар го. Анан бөлүшүп кетсеңиз болот. Гастролдо учурлар. Ат менен кирип келгенден тышкарыда. Мен гастролдоп жүргөндө ат менен киришкен жок. Эми баягы мындай да, ал убакыттын ошол бейбаштары, тентек балдары, алар менен сүйлөшсөң аябай жакшы балдар да, сени кайра конок кылып, кой союп, ошондой дос болуп алышыбыз да. Ошол жактары жакшы, алар негизи жакшы эле балдар. Просто айтып атпайбы жана, сен менен карабай койсоң учурашып коеюн деп таш менен чапып. Айылдагы жигиттердин учурашуусу ушундай болот да. Келечекте эмне план болуп атат? Баягы билим алууда эч убакта баягы жаш курак кетип тоскоол болбойт да. Балким да бир окуу жайда окуп. Жок, мен азыр окуу жайларды окубайм, бирок баягы англис тилин үйрөнүп атам азырынча. Мекенден тышкары бир жака барып келейин деп ыялданасыз. Мүмкүн сөзсүз түрдө да баягы саякатка чыксаң деле тил керек да. Тил билсе жакшы. Канча мамлекеттик концерт койдуңуз мындан тышкары? Кыргызстандан тышкары, Орусиядан тышкары? Андан башка жок, концерт кое элекмин. Жөн эле мындай эс алып барып жүрөм, бирок. Тойлорго же болбосо концертке эч жака чыкканбыз. Кыргызстандан тышкарыбы же? Кыргызстандан тышкары. Эми Россия, Казакстан? Азыр кырчылардын бардыгы эле Дубайга чейин барып концерт коюп атат, Америкага чейин барып келип атат. Коюшсун, жакшы да. Өссүн. Биз дагы кыскача айтып кетели, биз ушундай болгон сертификаттардын ээси болуп калыш үчүн эжекеге болгон суроолорду WhatsApp'тан берип турат. Ошол жака акырын жазып, каалоо тилекти, куттуктоо кыскасы жазса, эжеке эфирден кийин ошол каттын ээсин тандап, анан ушундай болгон белектер менен сизди кубантат. Театр деп кеттиңиз, МВД деп айттыңыз, дагы каякта иштедим дедиңиз? Чек ара. Чек арада. Убактылар канча болду, канча жыл иштедиңиз аякта? Чек арада бир 2-3 жылда иштедим. Көп эле иштедим. Анан Аякта баягы ошондой болгон военный тартип барбы? Эртең менен мончада келдиң, мончада кетиш керек. Жок, биз жаңы иштеген учурда формалар бизге жаңы тиктирилип, анан присяга бере турган учурда мен чыгып кетип калдым да. Бирок мындай военный обязанный болуп калмакпыз да. Мен ал учурга жетпей кетип калгам. МВДда болсо, бирок как положено эле бизде военный билет бар болчу. Атайын убактыларыңар жазылып. Аякта силерде кызмат орду бар беле? Ырдаш керек, ырдан тышкары. Жок, только ырдаш керек. Эртеден кечкеби же? Жок, эми репетиция кыласың да. Ар кандай баягы мероприятияларга даярданасың, майрамдарга даярданасың. Анан бизде ар кайсы жактагы, мисалы үчүн канча чыгармачыл адамдар болсо, бизде эки-экиден кылып областтарга бөлүп салчу, райондорго, ошол жактан ошол кесиптен мисалы үчүн милиция кызматкерлери болсо, ошолордун таланттууларын тандап алып келгиле депчи. Анан биз тандачубуз, кадимкидей эле командировкага барып. Азыр жандуу үн, анан жансыз үн, фонограмма деген.
нерсе болот. Чектөө кирип коебу. Ошол нерсе сизге канчалык деңгээлде баягы туура көрдүңүз да, ооба туура жан уурдаш керек. Фонограмма деген нерсе каршымын деген нерсени колдойсузбу? Жок, негизи жандуу үн дегенден кийинчи көп эле ырчылар иргелип калды да. Көп баягы эмелер көп мурдагыдай концерттерге, эмелерге көп катышпай калышты. Мурдагыдай себеби бардык жерде жандуу үн талап болуп атат да. Анан ошо талап койгон жерде, мисалы тойдон тышкары каалаган жеринде мындай ырдай алышпайт да азыр. Бардык эле сахнага чыгып, ошол эле кайрымдуулук концерттерде, ошол эле башка концерттерде саналуу гана ырчылар чыгып калышты да. Иргелип калды. Иргелип калды, иә. Биз каттар менен тааныштырат экенбиз. Эсимиз каты иштептирип. Нуризайым кандайсыз дейт. Жайдары аруу жайдай, сиз булуттан чыккан. Ыр турбай, булуттан чыккан ай дейсиз, азыр дейги кайдасыз дейт. Жап-жаш бойдон сулуусуз, көрүнүп бизге туруңуз дейт. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ыр сау экен. Саламатсызбы, Нуризайым дейт. Сизди кичине кезимде көрчү элем дейт. Ошол кебетеңиз дагы эле сулуу бойдон калыпсыз дейт. Абдан кубанычтамын. Сизди чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Жана суроом эфирге эмне себептен көп чыкпай калдыңыз? Сагындык дейт. Бошобой. Убактым жок дейсиз. Эмне жөнүндө сүрсөк болот ба? Эмне жөнүндө сурагың келип атат? Эмнени айткыңыз келип атат? Ушул суроо бере турган болсо ушуну жооп бермек. Сен сурап көр да, мен аракет кылайын дейсизби? Эмнеге даярдандың эле мени келет деп? Мамлекеттик кызматка дагы да ой барбы? Балким кайрашы жакка кирип, ошо жерде эмгектенип, ошол жактан пенсияга чыгып. Жок, мен негизи театрга мындан 3-4 жыл катар менен бардым, мындай сурап булам сайын сурап штат барбы деп, бирок штат театрда штат жок болгондуктан мен азырынча жумушка кире албай жүрөм да. Негизи гос жумушка иштегим келип эле жүрөт. Баягы азыркы учурда ушундай болуп кетти, тойго чакырсаң акчасы арзаныраак болуп калса, жок, мен ошол акчаны тиктоктон эле таап алам деп ырчыларда. Анан сиз ошол жакта активдүүсүзбү? Жок. Тикток деген нерсе жакпайбызбы? Мен тиктоктон эми кинолорду эле көрүшүм мүмкүн, башка эч нерсе көрбөйм. Тикток тартып. Жок, тикток тартпайм. Бирөө сүрөттөрдөн видео жасап коюшум мүмкүн, бирок эч нерсе. Соцсетке аябай маани берген кайсыл? Мисалы, Instagram деген нерсе азыр ырчылардын баскан турганын киргизет тартып. Балким ошо Instagramдан сиз көрбөй калган көрөрмандарыңыз көрүнбөй кеттик, көрбөй калдык деп кайрылышы мүмкүн. Бирок мен ал жакта да активдүү эмесмин да. Себеби мен мындай Instagramды деле, TikToкту деле жакшы биле бербейм да. Жакшы түшүнө албайм. Ооба, бир кат бар экен, ошо катты окуйт экенбиз дагы, анан убакыттын ушунчалык учуп келип калганына байланыштуу коштошот экен. Саламатсызбы, 7 канал. Эжеке мурункудай эле жап-жаш сулуу дейт. Бактылуулук кандай түшүнөсүз деген суроону берсеңиздер суранам дейт. Окуп коюңуз деп сураган экен. Бактылуулук деген суроо окшойт да. Баскан турганын бактылуулук өздөйсүзбү? Негизи бактылуу жашоо, бактылуулук бул сен айланаңда, сен мисалы үчүн бир тууганың болобу, ата-энең болобу, досторуң болобу, бардыгы мындай аман эсен, эч нерсеге мындай сени кыжаалат кылбай, кандай кыжаалат кылбаган, кандай мындай ден соолугу жакшы болуп, оорубай, аман эсен жүргөндөрү, бул айлана чөйрөңдө баары жакшы болуп турганы бул өзү бакыт экен да. Мондой болгон манта номер 1 деген тамактануш жайынан 1000 сомдук сертификатын кайсысыңызга бересиз ошондо? Бул жана ыр менен коштоп жазган көрөрманыбызга жөнөтөлүк. Ооба, биз болсо буну эфирден кийин дайындап Жакшылык колуна кармап коебуз сиздин атыңызга. Сиз болсо ушундай убактыңызды бөлдүңүз, канча убакыт болсо дагы. Машина өтүрүш жери таппай айланып бар болуп келип кирдиңиз, маекти бердиңиз. Бизге ыраазычылык билдирсеңиз, анан кыскача кыргыз элине болгон каалоо тилейбиз. Чоң рахмат ушу эфирге чакырып койгоңуздарга. Анан жалпы кыргыз элиме каалайм, Кудай буйрса, кыргыз элибиз, мамлекетибиз Кудай буйрса сонун болуп, өнүгүп, өсүп келатат деп ойлойм. Ушундай жакшы, күчтүү мамлекеттердин катарына кошулалы, элибизде тынччылык болсун, ар бир үй бүлөдө жакшылыктар болсун, балдарыбыз аман болсун, ата-энебиз биздин жакшылыктарыбызды көрүп кубанып ар дайым бактыбызга бар болсун. Сизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Биз сизди болсо жакшынакай узатабыз азыр. Биз болсо коштошобуз, неге дегенде кийинки конокко чейин. Эжекени азыр иттен чыгарып койгула. Кийинки конокко чейин.